Да. Саламатсызбы Кундуз айым, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Дубайдан салам, барыңыздарга окууга келгем. Окуп атам мен дагы. Мага жакын экенсиз. Мен Бахрейнде жанаша. Бахрейн жакынбы, Дубайга? Ооба. Сонун ошо психологияны окуганы келгем. Мен дагы мощный трансформация болуп атам. И сиздерге мен жаңы эле номерге келдим. Бурдж Халиф полный Дубайды индивидуальный гид алып, полностью съемка, контент, рилстерди тартып келдим. Сонун энергияда буюрса бүгүн зум өтөбүз деген үмүттөмүн. Азаматсыздар, балким Кыргызстандын сааты менен бир аз кечирээк болуп калды окшойт, но я аракет кылдым, чтобы именно ушул энергия менен Дубайдан сабак өтө берейин дедим. Себеби дегенде абдан сонун энергиялар болуп атат, сонун окуу болуп атат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Суроо жоопторду баштасак болот. Кимдин кандай суроолору бар? Жакшы. Мен канча жолу эфирге кире албай, кирип жөн эле өчүрүп коюп угуп эле вообще катыша албай аткан болчумун, аябай ниет кылгам. Тоскоолдуктар аябай көп болуп атып, бир жолу хотя бы нормальный убагында отурсам экен деп. Азыр мен үчүн прям сонун убакыт. Кажется, Бог меня услышал, и поэтому вас отправил Дубайга. Ошол. Жакшы, өзүңүз? Баары сонун, мощная трансформация, мощный болуп атат. Абдан сонун, 500 кишибиз окуп атабыз. 60-50 жаштагы эжекелер да көп окууда. Негизи эле окуш керек, өмүр бою окуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде лично мен өзүм жашоомдогу баардык кыйынчылыктарды бир гана билим менен жеңем. И билим алган сайын, аң сезим өстүргөн сайын ушунчалык өсөт экенсиң. И билимден дагы эң күчтүү трансформация берген бул өлкө кыдыруу экен, саякаттоо. Мынчалык прям маани берчү эмесмин, хотя өзүм 4 жыл Италияда мигрант болуп жашагам. Ата энеме үй алып берем, машина алам деп. Ошол жакта көз карашым өзгөрүлгөн. Жашоого болгон дагы именно ошондой эки жака выездке чыгыш керек экен. Жаңы энергия алып, жаңы адамдардын энергетикаларын алып, сонун чет жака чыккан. Мага да жагат. Ооба, сонун. Ушунча канча адамдар Россиядан, башка жактан келип окуп атса дагы өтө көп экен. Өздөрүнүн инстаграмга упаковка кылып өзүн сата албагандар көп экен. Консультация алышып, кадимкидей стратегия билбегендер да бар экен да. Анан өз кесибиңди жакшы билсең, бирок хотя өздөрү бизнесмен, бизнестери бар, акчалары бар болсо дагы ошо именно онлайнга чыга албагандар дагы көп экен. Ошондуктан сонун абдан сүйүндүм. Мен өзүмдүн жумушумду, нишамды жакшы билип, ордумду тапканымга. Ошол дагы эмне дейт элем, бияка жүрсөм дагы рилс контент тартып атам. Именно ушул периодто, хотя мүмкүнчүлүк болбой атат сразу баардыгын көрсөткөнгө. Трансформация болуп атам, внутрибольно где-то кадимкидей өзгөрүүлөр, осознанность келип атат. Прям кандай десем, Кыргызстанга келип эле жолдошумду 2 эсе 10 эсе сыйлайын, аябай уважать этейин деген мондай бир сезимдер болуп атат мендечи, потому что действительно эркекти аябай сыйлап уважать этиш керек экен. Түшүнүп, эмне менен гана, чем бы только он не занимался, конечно же. И албетте эркектер дагы көбүнчө аял кишиден көз каранды экен баардык нерсе. Вот. Андан башка дагы көп нерселерге дагы көз ачылып атат. Кээ бирөө мамиле жактан түшүнүп, поддержка кылганым үчүн дагы салым кошуп атам деп ойлошот экен. Мен үчүн албетте открытие болду. Себеби дегенде мен салымды только акчалай же иш менен кошот деп эсептечүмүн. Кээ бир адамдар ошол өздөрүн өзгөчө ошо двойкалар деп коем го, мамиле кылып, түшүнүп, жакшы мамиле кылган үчүн дагы мен салымымды кошуп атам деп ойлошот экен да. Бул мага өтө открытиялар болду. Негизи көп эле инсайттар, открытия болуп атат. Бирок сонун, аябай жакшы. Очень рада за вас.
Келиңиздер, суроолоруңуздарды бериңиздер. Өзүңүздөрдүн кандай суроолоруңуздар бар? Сабактар кандай болуп атат? Окуп атасыздарбы? Диагностика жазып атасыздарбы? Ушинтип окуп атканыңарды көрсөтүп, разбор эмне экен, диагностика эмне экенин акырындан көрсөтүп, практика кылып баштасаңыздар болот. Уялбаңыздар, предлагать эткиле, практика кылсаңыздар өзүңөргө дагы жакшы болот. Практика кылыңыздар онлайн эле. WhatsApp'тан болобу созвон. Негизи профессиональный деңгээлде это Zoom, бирок WhatsApp'тан болсо дагы практика кылганда бизге мисалы үчүн тапшырма коучинг ачкыла, коучинг бир айга $100 болсо дагы алган билимди сразу практика кылгыла делген тапшырмалар берилет. Же болбосо 50 за donation деп коет го, donation да, то есть человек канча хочет ошончо берет да. За donation консультация жасагыла деп, разбор жасагыла, диагностика жасагыла деген тапшырмалар берилет. Силер дагы ошол тапшырмаларды колдонсоңуздар болот. Ошол техникаларды колдонсоңуздар болот. Себеби дегенде билим практика жүзүндө же болбосо өзүңөр менен иштейсиздерби, практика жүзүндө колдонгондо жакшы сиңет да билимчи. Плюс же болбосо отзыв үчүн кылсаңар болот. Вот, диагностикаларды дагы ошентип баштасаңар болот. Диагностикаларды уже кылып атасыздар да, э? Акырындан кылып баштадык уже эме боюнча, разбор боюнча диагностикаларды кылып, биринчи, экинчи эмесине кылып, мен кичине кыймылдап эме кылып атам, бирок сиздин сабагыңызга, честно, вообще убактым тийбей жатат да акыр. Анткени тиги жактан разбор боюнча аябай көп видеолор келип атпайбы, анын баардыгын угуп, анан кайра келип конспект жазып эме кылганга кеч болуп кетип атат да. Сиздер биринчи ошол сабактарды бүтүрүп, андан кийин анан доступ берилип атпайбы? Ошондо анан тиги сабактарды көрсөңүздөр болот. Вообще без проблем. Это дополнительный бонус, да. Ошондой кылган жакшы го деп эме кылып атам да, потому что фокусировка биздики азыр бир эле разборго кетип атпайбы? Аны жакшы өздөштүрүп алсак, андан кийин анан бизнес наставничество келсе, анан алып калабыз го деп эме кылып. Ошол үчүн дагы. Ооба. Да, биринчи деген ошол жака фокус коюп, ошол сабактарды үйрөнүш керек, потому что ошол жака түшүнүп келгенден андан кийин анан уже башка нерселер дагы, бонустарды карасаңыздар болот. Кандай суроолор бар мага дагы? Суроолор меники жанакы эме боюнча матрицамды карап бере аласызбы деп. Давайте, ага. Канча туулган күнүңүз? 10.02.1986. 10.02.1986. Обнуление бар экен да сизде. Вообще кандай жөндөмдөрүңүз бар өзүңүздүн? Менинби лидерский, любой жерден башкарганды жакшы көрөм. Ооба, лидер экенсиз. Эмне иш кыласыз? Салондо иштейм дедиңиз, э? Атым Ракхат деп жазылат англисче. RAKHAT. Чатка жазып койсоңуз. Мундай мага да жолдошума кылып бересизби, Рахаттан кийин? Саламатсызбы? Эме, жолдош эмес, өзүңөргө кылып берейин, жолдошуңар дагы я же с вами работаю, сиздер менен иштейм да. 1986. Жаздым. Экөөбүз окшош экенбиз. 19 турбайсызбы? Круто. У вас Өткөндө личный. жолдошуңардын фамилияңарды анан өзүңөр өткөндө жөнөткүлө деп атпадыңар беле, ошого может кылабы деп койдум да. Мындай детальный кылбайм, бирок жана гайд жазып атам, электронный дебедим белем, электронный гайдда ошондо жөнөтүлөт. Макулбу? Всё хорошо. Электронный китепче өзүңөргө жана жолдошуңарды дагы жөнөтүп коем, ошол жакта жөнөтүлөт. Мындай болсо, кечке жолдошуңузду айтып берип, это чуть-чуть туура эмес болуп калат го дейм, потому что мен көбүнчө сиздер менен иштешем, жолдошуңуздун сыртынан мындай бир сире айтып бере алам, мындай депчи, если эме болсо. Хорошо. Рахат деп жазып койдуңузбу? Ооба, чатка жаздым. Рахат деп жазылып турбайбы?
М, 6. Успех. Итак, поехали, рахатайым. Экөөбүз окшош экенбиз. Сиз лидер экенсиз, бирок меники туулган күнүм 28 да. 2 ана 8. Мамиле мен үчүн мамиле. У меня кармические отношения, прям мамиле азыр мына, особенно азыр. Мамилени сактагым келет да. Эмоциональныйбыз биз. Мисалы үчүн кандай мен миссияңыз тогуздурбайсыз, больше тогузсуз да. Адамдарга жардам бергиңиз келе берет. Вы очень любите деньги. Трудоголиксиз. Иштегенден рахаттанасыз. Бирок бат чарчап калат экенсиз да, анан адамдарды благодарный, неблагодарный деп бөлбөгөнгө аракет кылыңыз, ошондон энергия биз көп коротобуз да. Или же сурабаса деле жардам берип коюп туруп анан там рахат, рахмат, сенин аркаңан ушундай болуп чыкпадым. Дайыма мондай бир акчалай эмес, сөз менен, мамиле бир нерсе күтө беребиз да, ошол күтүүдөн кетишибиз керек. Бул мага рахмат айтпай койду, менин аркаман чыкпадыбы, мен буларга жардам бербедимби, мен буларга акча салгам, үй салып бергем, мынткем деп анан күтүү бересиз да. Лучше не помогайте. Анализда жок турбайбы сизде? Анализ кылганды үйрөнүңүз, акчаңызды сливаете, оказывается, да. Акчаңыздын баарын корото берет экенсиз, жардам бербеңиз, анализ деп жардам бериңиз. Тем более суранбаса да жардам бербеңиз да, помогатор болбоңуз. Жардам бергибиз келет, биз постоянно из-за этого и страдаем. Жардам берип алып, ты мне, я тебе деген принцип менен жашайбыз да. Мен сага бердим, сен да мага керек болгондо беришиң керек деп. То есть мен сага бердим, сен мага да. Я тебе, ты мне деген. Потом сатуу жагынан сиз жакшысыз да, потому что сиз любой идея келет, ошону сата аласыз да. Но сизде обнуление бар экен да, бир туруп вот супер крутая, өзүңүздү лидер сезесиз, бир күнү сиз колуман эч нерсе келбейт, я ничего не могу дей бересиз да. Не самодостаточная. Почему? Потому что кыймыл аракетти өзүңүз жалгызмын деп кылайын дейсиз, кыла албайсыз да. Бирөөгө таянып чыгып кетсем, бирөө менен деп ушундай сыяктуу ойлор болот. Анан 1000 лидер кыйын сезсеңиз дагы сизди алдап коюшпат эле. Эмоцияга алдырып, эмоциональный айымсыз. Канча мен күчтүү болсоң дагы сиз ушундай балагыял, мактап койсо дардаңдап кеткен, баарын чачып салган, щедрый. Вы материальная, да, вы любите деньги, материальныйсыз да, бирок сизде ошо мындай түшүнүп меткенди билесиз, жана сиздин сфераңыз уктатпайт экен, 8 турбайбы? Иштегенден, акча тапкандан рахат аласыз да. Постоянно любой эмеде ошол акчаны да ойлойсуз да, сиз үчүн результат маанилүү да. Нерезультативный адамдар жакпайт болуш керек сизге. Ооба. Бат чарчап калат экенсиз, билим жетишпейт экен, 4-үнчү компетенция жетишпейт экен. Бул эмнени билдирет? Билим алышыңыз керек постоянно, максаттарыңыздын үстүндө иштеңиз, оомасыз да. Ошону жазып алсаңыз болот. Максаттарымдын үстүнөн иштешим керек, өмүр бою билим алышым керек экен, өзүмдүн максаттарымдын үстүнөн иштешим керек экен, чыныгы истинный желанияларымды. Анан энергия аз экен, бат чарчап каласыз балким и так далее да. Энергия сизге эмне берет? Ошол нерсени да жазып алыңыз. Сизге энергия эмне берет? Дисциплина у вас хромает, оказывается. Вы не разговорчивая, вы не коммуникабельная, не общительная. Адам жакпаса вообще сүйлөшпөй коет болуш керек. Сиз особенно сиз үчүн авторитет болбосо, еще тупой болсо. Мудрость есть, мягкость бар экен, лидер болгонуңуз менен, жумшактык бар экен, атыңыз 6 турбайбы? Благополучие к замужеству. Күйөөгө тие бересиз да, бат элечи, чыксаңыз деле тие бересиз. Күйөөсүз калбайсыз да. Мындайча айтканда. Анан анализ жок экен, тапкан акчаңыздын баардыгын ошо сливать этип беришиңиз да мүмкүн да. Ошон үчүн анализдеп, финансылык сабаттуулугуңузду дагы күчөтүп, менде да ошол үч жок. Мен тапкан акчамдын баарын мындай чачып же мындай буга берип тур, мындай дей беришет да. Ошон үчүн акча жаатына доход, расход ар бир эменин счёту болуш керек. И не помогайте. Менде да 5 жок, бирок ошол 5 бул эмнени билдирет?
Мен түп мүнөзмүн, сүйлөшпөйм. Көп сүйлөшпөйм да, хотя элдер ойлошот, бул сүйлөйт, эле укмуш, общительная деп. Нет. Мен өзүм менен өзүм жалгыз жүрө берем. Жалгыздык жагат мага. Жалгыз деле путешествовать беришим мүмкүн да. Сиз деле жалгыз жүрө аласыз, бирок жалгыздык наоборот жагат сизгечи. Анча мынча там адамдар менен сүйлөшүп, андай прям эме жок. Адам жакса сүйлөшөсүз, а так вообще мындай интровертсиз да большойчу. Поэтому сиз наоборот ошо адамдар менен мамиле куруп, карым катнашка көңүл буруңуз. 4 жок экен да туулган күнүңүздө. 4 деген эмнени билдирет? Билим, максат и плюс ата тек менен байланыш дегенди билдирет. 4-үнчү компетенция. Менде да ошол нерсе хромать этет. Балким Куран окуп турасызбы, четверг сайын же пятница сайын, жума күндөрү ошо Куран окуп, эмелерди жазап, ата тек менен карым катнашка мамиле сактаганга аракет кылыңыз. Катташкыңыз деле келбейт болуш керек туугандарыңыз менен. Но мен да катташкым келбейт. Туугандар чакырса күйөөмдү, кыздарын алып бара бер, мен бошоп айтам деп коем. Элестеткиле, ал болсо менин туугандарымды коебуз. Мындай, же акча эле салып коеюн, катыша берели дегенди билдирет да. Или туугандар чогулуп отуруп алып чай ичип, сүйлөшүп дегенде мне это неинтересно, акырын туруп басып качып кетем. Анан коштошпой кеттиң дейт. Сизде дагы ошол сапаттар бар. Сиз үчүн невыгодно, нерационально 7 саат алар менен отуруп сүйлөшүү, когда мен Смысла барып, нет. смысла нет, потому что сиз барып туруп результат жасашыңыз керексиз. Балким иштейсиз, результативный адамдар менен жолугасыз и так далее, да. Ошондой нерсе бар, бирок карым катнаштын, ата тек менен болгон связьтын дагы байланышы маанилүү. Балким ошону сезип атасыз. Мен да ойлочумун, мага кереги жок депчи, бирок керек. Мен айтпайм башотуңуз менен катышып анан деп, но катыш дагы керек. И бул максаттар, билим и тек менен байланыш дегенди билдирет. Андан кийинкиси ошол энергия. Сизге энергия эмне берет? Ошол суроолорго жооп бериңиз. Жана дисциплина. Дисциплинага келүү үчүн дагы ибадат дейт. Ибадат. Так, микрофонду өчүрдүм. Дисциплинага келишиңиз керек экен, и бат чарчап калат экенсиз. Энергияңыз жок, аз экен да. Анан бул энергия менен дисциплинага келип билим алсаңыз, акча потоңуз аябай көбөйөт. Билим, максат, ата тек менен байланыш. Андан кийин 7-чи компетенция бул энергия. Дисциплина келгенде сизде линия самотрансформации, линия миллионера келет. Сиз трудоголик экенсиз, ооба, иштегенден качпайсыз, иштейсиз, байлыкты жакшы көрөсүз, акчаны жакшы көрөсүз, путешествовать, дорогие отели, мягкая мудрость бар экен. Атыңыз жакшы экен, сонун экен. Сиз быйыл, у вас 2-чи жылыңыз экен, быйыл деген мамиле үзбөгөнгө аракет кылыңыз. Эч ким менен урушпай, уже жыл бүтүп атат, бирок быйыл какой-то непонятный жыл сыяктуу болдубу? Какой-то мындай решение чыгара албай, мамилетип, ушундай болгон жокпу сизде? Решение чыгара албай, не самодостаточность. Кичине, бирок наоборот мага аябай плодотворный год болду да. Мен балдарымды өзүм жаныма алып келе алдым. Атамдардын юбилейин өткөргөнгө абдан кичинекей чагыман бери максат кылып жүргөм, ошону өткөрдүк. Сиз өткөрүп бердиңизби? Жок, мен жалгыз эмес, сиңдим экөөбүз. Менде экенсиз да, мен да энемдин свадьбасын полный эме кылгам да. Мужчина появился, то есть мындай жакшы жыл болду да, эмесичи. Эмки жылыңыз еще мындан больше да успешный болот экен. Год 3, успешный год аябай. Эмки жылыңыз год 3 очень успешный. Один из успешных годов. Билим алышыңыз керек. Сатуу, масштабтарга өзүңүздү дагы именно коммуникация, адамдар менен сүйлөшүп, общительный болгонго, күнүнө жакшы адамдар менен таанышып, алар менен сүйлөшкөндү үйрөнүү да. Потому что ошол адамдар аркылуу сизге мүмкүнчүлүктөр көп, мүмкүнчүлүктөр келет. Крепкие отношения. Год 2 можно построить крепкие отношения с людьми и второй половинкой. Что нужно делать вам? Понимать людей,
адамдарды түшүнүүгө аракет кылуу, мамилени бузбоого аракет кылуу. Мамилени бузбоого аракет кылуу. И коротко жолдошуңуз жөнүндө дагы айта кетсем болот. Датасын айтып койсоңуз. Жолдошум жок. По-моему, сиз жолдошум деп жөнөттүңүз го номер. Актан эшитип жатпайчымбы ага? Чатка жазып койсоңуз болот, я могу написать. Мен сүйлөй берем. Это мой мужчина. Бирлери 3 гана угат да. Отлично, карасаң, энергияны караңызчы, тартылганын. Менин 2 балам тең 21-inde төрөлгөн да айдын. Ошо да сиздин эме уулбу экөө тең? Жок, кыз ул. Бир кыз, бир. Ай, караңызчы, ё-моё. 3 экен, ё-моё. Мен турмушка чыкканга чейин мен да 1,9-мун го, именно 3-3төргө тартылгам да. Элестетиңиз, мен да 1,9-мун да. Бирлер только 3төрдү угушат. Сиздин миссияңыз 9да, эмоциональныйсыз, 3 ойлонуп, анализдеп, солидный болуп, жай кыймылдагыча сиз баарын жасап саласыз. Өтө сонун парасыз. Сизге ал жагат по душе. Солидный, статный. Я вас понимаю, умный, умный, сүйлөгөндөрү дагы умный, сизге өтө жагат, потому что именно энергияңар аябай жакшы подходят бири-бириңерге. Так, атын посмотрю. Төрткөн аты. То есть недовольство бар экен, то есть мындай такой серьезный, корс мүнөзбү, ушундай сыяктуу экен. 30-ка экен, обнулениясы бар экен, аябай холодный мужчина. Такой сферасы 5, эмнени билдирет? Действияларында ал деген коммуникация кылып, адамдар менен жан дүйнөсү рахаттанып, сүйлөшкөндөн рахат алат да. Умный адамдар менен сүйлөшкөндөн рахат алат. Через общение, коммуникацию сиз ага жакшы жүрөгүнө мындай эме таба аласыз да. И сиз ага выгодный болгондо, ал только выгоданы караган эркек, выгодный болгондо постоянно 3төр только выгоданы ойлошот и карашат. И мээлер укмуш анализдейт да. То есть дүң. Менин жанымда азыр 1-3 отурат, миссиясы 3. Мен балдарымдын сүрөтүмдү карап, сүрөттөрүн, видеолорун карап сагынып атам, деп ушинтсем, ал мынтип атат да. Мен видеолорду, балдардын видеосун карабайм дейт, потому что мне невыгодно терять энергию, потому что менин фокусум окууда болуш керек деп атат. Элестетиңиз, менин экөөбүз эмоциональныйбыз да. Бала кыял, эмоциональныйбыз, анализ жок. Ал болсо айтып атат, мага невыгодно азыр балдарымды карап алып, видеолорун көрүп алып, энергиямды короткум келбейт, себеби дегенде мен фокусум окууда болуш керек деп айтат. Айтып атпайбы, элестетиңиз? Анан өтө умный бизнесмендер болот, жакшы бизнести алып кете алышат булар. Бирок экиси жок экен, түшүнүк дегендей да, то есть эки деген эмнеден билдирет? Он может пойти по головам, потому что карьера для него важнее. Он очень заботливый. Для него любовь — это забота. Ал үчүн забота кылгандыгын нудныйраак болот да, забота кылгандыгын сүйүү деп билет. И сизден дагы кайра ошондой заботаны күтөт. Кылган заботасын кайра күтөт сизден ошону дагы. И общенияны да күтөт. Бирок экиси жок экен, он склонен к изменам, сфера 5. 7 энергия көп беришиңиз керек экен, да. И отличная пара. Бирок экиси жок экен, түшүнбөй коюшу мүмкүн, мамилени бат үзүп коюшу мүмкүн экен да. Мамилеге кандай десем, мен мисалы үчүн мамилеге такалып атпайм, страдать этипчи, мамиле бузбайт элем, эмне үчүн мени түшүнбөй койду деп атпаймынбы. Мен эми мына миссияма кирип, мамилеге кармалып баштадым. Элестеткиле, ал тартынып калбаса экен,
кой мамилени үзбөй эле коеюн, мындай кылып атат, кой унутпай эле коеюн деп эмоция менен бакырып айтып туруп, кайра удалить этип туруп, кайра мамилеми бузбайын деген ой менен ойлонушу мүмкүн да. Бул эркек мамилени оңой эле үзүп коет. Качан үзбөйт? Когда выгода бар болгондо. Выгода бар болгондо. Дагы кандай суроо бере аласыз? Бирок экөөңөрдүн энергияңар аябай друг другу подходят. Ал да сизди жактырат, сиз дагы аны мындай энергияңар кадимкидей. Кандай десем, мен сизди аябай жакшы түшүнүп атам, потому что мен жолдошума чейин мага жаккан мырза ушундай үчүнчү болчу. Солидность, руководитель болгон үчүн, статный болгон үчүн. Биз ушундай статный, авторитет, күчтүү эркектерди тандайбыз, угабыз да. То есть мындай статный болуп, умный эркекти гана каалайбыз да. И именно сүйлөгөнү мындай действиясы жок болсо дагы сүйлөп, акылдуу болуп сүйлөп ушинткени үчүн дагы биз сүйө беришибиз мүмкүн да. И биз эмоцияга алдырабыз. Сиз анализ кылганды үйрөнүшүңүз керек да. Анан мамилеге мындай легко относитесь. Бир буйрук болсо бул мамиле мындай депчи эметпеңиз да. То есть не навязывайтесь. Я вам рекомендую просто. Потому что у вас кармический эмеңиз именно мамилеге дагы эме кылат экенсиз да. Мындай сиз үчүн маанилүү экен да мамилечи. Так же, как и мне. Мамиле сактагыңыз келет да, урушкуңуз келбейт, сиз эч ким менен урушкуңуз келбейт. Комфорттуу мамиле сактагыңыз келет. Ооба. Биякта болсо ошо анча мынча мындай айтып коюшу мүмкүн бетке, как оно есть. Анан холодный экен, отчужденный. Бирок мындай такой просто энергияңарды карасаңар дал келишкен, как притягиваются две энергии. У вас следующий год успешный год, год 3, год анализа и успеха деп аталат. Сиз билим алышыңыз керек, и именно реализация кылып башташыңыз керек. Өзүңүздү реализация кылышыңыз керек. Сиз жылдызсыз да, звезда болгуңуз келет. Жылдыз болгуңуз келет. Мисалы үчүн бирлерде бул кандай иштейт? Жылдыз болуп, менин реализациям эмнеде? Сахнага чыгып, же болбосо ырдагандан өзүмө энергияны алам. Бесплатно да тойлордо ырдап беришим мүмкүн. Кстати, мен бул жакта да ырдаган атам. Элестеткиле, 500-600 киши, орустар, казактар жүрсө, мен сахнага чыгып ырдаган атам. Вот это, да. Ошол? Дагы кандай сурооңуз бар? Ошол, в принципе, ошолорду эле билейин деген. Жакшы. Кеңиштер, кто следующий анда? Спасибо, Разыма. Я. Ким бул? Мен Анара. Мени. Сейчас. Мен өткөндө жасап бергенсиз мага личныйчы, анан азыр кыскача эле жолдошум боюнча кичине айтып берсеңиз жакшы болот. Жолдошуңуз менен жашайсызбы? Пользуясь случаем, что никого нет, пока ибадаттан башка. Жолдошуңуз 9-8 экен. Жаза алсаңыз болот өзүңүзгө. Кандай дейсиз? Контролер, трудоголик. Бала кыял. Аты эки экен, түшүнүктүү мырза экен. Бала кыял экен, аны сиз только мактап эле, мындайча айтканда, в кавычках алдашыңыз керек. Кандайча ал эмнени билдирет? Кичинекей бала болот го, бала кыялчы, ошондой сыяктуу да, эмоциональный. И сиз болсо канча критика айткан сайын ал кадимкидей эме болот да. Критика айткан сайын ал сизди жактырбайт, бала кыял, мындай биз баланы мактап, сен азаматсың, жакшысың дейбиз го. То есть ошондой эле мындай кичинекей бала кыял мүнөздө. Андан кийинкиси эмоциялары көп экен, миссиясы трудоголик экен, кыймыл аракетинде аябай иштерман эркек экен, акча, контролду жакшы көрөт, башкаргыч бул, руководитель экен. Сферасы 6 экен, комфортто жакшы көрөт, секс любит он очень.
можете через именно постель подход сделать к нему. Также он не коммуникабельный, общениега көп жок, интроверт экен. Поэтому это нормально ал үчүн. Вот. Семейный целдерди, семейный максаттарды койгула. Сиз 4 болушуңуз керек, Общий семейный үй бүлөлүк целдерди да коюп, ошонун үстүнө план түзсөңүздөр болот. 7, 8, 9, линия трансформация бар экен. Монтип, мондай, аябай мондай энергичный эркек болуш керек, жаны тынбаган, Ооба да. далактаган. Анан иштери манкен, ооба иштейт экен, акча келет экен ага. Акча келет экен. Бирок ошол акчаны эмоцияга көп алдырып дагы мындай туура эмес дагы колдонуп, сливать этип коет экен да, анализи жок экен. Ошонун үстүнөн да иштесеңиздер болот. Ага кандай подход кылыш керек? Ал эмнени жаман көрөт? Мен еще гайд менен дагы электрондук китепче менен жөнөтөм. Бирок кыскача айтканда жолдошуңузга эмне жакпайт? Когда вы неблагодарны. Менин миссиям 9 да. Мен аны түшүнүп атам да, мындай да. Мен мынтип сүйлөйм да, үйгө кирип келип турчу. Благодаря мне бул үйдө жашайбыз. Анан эч нерсе кылбасам дагы, ой Кундуз сага ыраазымын, сен номер 1сиң деп күйөөм айтып туруш керек да. Или кичине бир нерсе кылып коюп эле ыраазычылык күтө берем. Күнүгө эле оозум желүү болсо дагы мен сага ыраазымын. Рахмат, рахмат. Сообщение WhatsApp'тан жазышасызбы? Рахмат, мен сага ыраазымын. Я тебе так благодарна деп жаза бериңиз. Жагасыз ошондо. Анан кичине эле бир нерсе кылып койсо мындай да. Мен эмнени күтөм? Мисалы үчүн, кандай десем, ата-энеме Италияда 4 жыл жашап үй алып бердим деп атпаймынбы? Эмнени күтөм? Кундуз бизге үй алып берди деп, туугандар келген сайын Кундуз бизге үй алып берди деп кол чабып, неме эле ушинтип ыраазычылык айтканын күтөм. Элестеткиле? 9 ошону күтөт. Каждый раз. Анан аны бир жолу эле айтпай койсом, неблагодарные деп айтам да. Элестеткиле? Как это работает? Ошон үчүн билбейм там. Айта бериш керек кечке эле. Мындай, мен сага ыраазымын деп эле жөн эле кечке эле эмес, сиз мындай нативно айтасыз да. Нативно айтканда кандай кыласыз? Нативно дегенде, мисалы үчүн бир нерсе жасап койду да, кичине лампочку поменял или там үйгө продукт алып келсе, ой рахмат, там ой Азамат, карагылайчы, атаңар бар, биз ушундай үйдө жашайбыз. Атаңар кандай сонун, ушундай сонун, силерди жакшы көрөт, биз кандай ыраазыбыз, идите поцелуйте папу. Там, я не знаю, он любит. Эми элестетиңиз, мен үйгө барып, балдарыма продукты же болбосо магазинге бир нерсе алып берип туруп, кому спасибо деп сурайм постоянно. Мама, спасибо дешет. Кому надо сказать спасибо, депчи, представляете? Анан биздин мораль в том, что бирөөгө мындай жардам бере берет да, еще бир туугандарына жардам бере береби и так далее, но кайра күтө берет ошол нерсени. Ошон үчүн сиз мындай нативно эле, мен сага ыраазымын, рахмат деп мындай кичинекей бир нерсе кылса деле ошентип айта берсеңиз точно жагасыз да. Он для него это очень важно, да. Анан анын помощин обесценка кылгандарды өлө жаман көрөт. Анан анын Интроверт болгону жакпайт да магачы. Вообще он может там целый день не позвонить, там может целый день не написать, там ошондой жагы бар да. Менде да ошондой бар. Бизде 5 анда 5 жок турбайбы, менде да 5 жок. Мен вообще жаман көрөм. Мына мисалы үчүн азыр мынтип атышат да, кыргыздар жолугалы, жүргүлө, кафеге барабыз дейт. Турецкий кафе бар, тамак жейбиз десе, мен болсо үйдө отургум келет. Я не хочу общаться. Я не хочу общаться. Ушул энергиябыз ушундай болсо эмне кылалы? Анан биз акчага гана сүйлөшөбүз. Үйөңүзгө да ошондойсу. Жок, күйөөм мындай, караңыз. Күйөөмдүн миссиясы 5 да. Ал сүйлөшкөндөн рахат алат. Адамдар менен сүйлөшүп, мен менен жатып алып, кучакташып кел сүйлөшөлү дейт, или чай ичип алып кел сүйлөшөлү дейт, мен качып кетем. Мен билем, мен менен түшүнөм, сүйлөшүшүм керек, но энергиям сүйлөшкүм келбей атса эмне кылайын? Ушундай болуп атпайбы? Оставьте его в покое. Канчалык жүрү сүйлөшөбүз, жүрү деген сайын жинденет ал. Оставьте его в покое, не домогайтесь до него, потому что биздин энергия ошондой иштейт. Биз ачылганда анан жакшы сүйлөп беребиз да, өзүбүз ачылып каалаганда. Мындай жүрү сүйлөшөбүз деген сайын мен качам, элестетиңиз. Хотя билем, мен сүйлөшүшүм керек деп. Анан
адамдар менен ошо интроверт сүйлөшпөйт. Биз деле мисалы үчүн жолдошум экөөбүз бири бирибизге чалышпай, мен деле улам чалбай жүрө берем. Мен бизди туулган энергиябыз ушундай болсо эмне кылалы? А мени жүрүп Он, наверное, чаще звонит вам, да? муж звонит. Ал 8-та контролер, фактыга гана ишенет. Видеозвонок менен чалып турат мени. А мен чалып атканда тренинг өтүп атсам дагы муж звонит деп туруп алып туруп отвечать этем. Или мына Нурстан консультацияда отурам дейм. Или азыр чалса мисалы үчүн. А мына эме Zoom'да отурам Нурстан, деп туруп анан коюп коем, болду. Потому что ал 8 контроль, фактыга гана ишенет. Сиздин жолдошуңуз дагы фактыга ишенет. Реалист да? Реальный мирде жашайт. Реалист, хотя башы менен бала кыял. Мудрый, интроверт, ооба, анан интроверт бир чети жакшы да, интроверт болгону менен. Сүйлөп баштаса анда канча деген. Анан он очень быстрый экен. Баттыкты жакшы көрөт. Анан везде он хочет победить. Победить этип, биринчи орунду алгысы келет. Анан эмоцияларын, ушул эмоциялар кетиш үчүн спорт буга маанилүү да. Мисалы үчүн эгерде элестетиңиз, мен жиниме тийсе, мисалы үчүн эме элестеттире, мен ушул жака окууга келип атам, мен жиниме тийсе, мушташып же монтуп кетишим мүмкүн да, колдору менен сабап коюшум мүмкүн. И ошол эмоциябызды кетириш үчүн спортко барып, негативди эмоция деген бул жакшы нерсе эмес негизичи. Эмоцияда жүрөбүз. Элестеткиле, эмоцияга берилип мен азыр урушуп коюшум мүмкүн. Мисалы үчүн командада канча кыздар бар, бир-эки сөз айтып бир нерсе кылса, эмоцияга берилип бакырып туруп, спичкадай жарылам. Андан кийин деп мындай күйүп туруп, мындай ширеңке болот го, күйүп бакырып айтып салам дагы, андан кийин ширеңке күйүп бүткөндөн кийин эмоциям чыгат да, чыккандан кийин анан деп туруп анан анализ включаться этилет. Кылып туруп анализ включаться этилет. Мында да ошондой, кылып туруп он может пожалеть. Ошон үчүн анча-мынча сөзүнө тарынып, көздөрүңүз аңтарылып калбасын. Биз ушундайбыз да, мисалы үчүн бир бакырып сүйлөп туруп, эмоциябызды чыгарып туруп, анан кайра жакшы көрүп сүйлөшө беребиз. Унутуп калабыз да. Интроверт онда, анан аты 4 турбайбы? Анча-мынча мындай. Отчужден, аты 4 болгондуктан мындай недовольство, корс мүнөздүк, мындай холодность дагы болушу мүмкүн. Ошол эме эффективная миссия, трудоголик экен, жакшы. Миссиясы 8 турбайбы, это хорошо. Миссия упорного труда и безбрачия. Жумуш деп жумушка берилип кетип, үй бүлө дагы калып кетет да, көбүнчө мындай миссиядагы адамдардынчы. Минуска кетсе, отшельник болуп баштайт. Бул отшельник билесизби? Антип жанагынтип навязываться этсеңиз, скафандр кийип алат да, вообще сүйлөп атсаңыз дагы укпайт уже. Скафандр мындай прозрачный скафандр кийип алып, уже сиз аны монтип жеп баштасаңыз, уже всё. Ал сүйлөп атсаңыз да уже не принимает информацию. Поэтому минуска кеткенде тунеядец болуп баштайт. Отшельничество. Элестетиңиз, мен азыр ичимен больно трансформация болуп атам. Мен отшельничествого кетип атам уже. Сүйлөшкүм келбей атат. Тиякта айтып атышат, чучук калып келдик, жүрү, анан бир нерсе кылабыз десе, я не хочу. Я хочу сама по себе, өзүм жалгыз чыгып басып, өзүм жалгыздыкты каалап атам. Это называется отшельничество. Минуска кеткенде, то есть трансформация болуп, минус болуп атканда мен жалгыздыкты жактырып баштайм. Көпчүлүктү каалабайм. Бул дагы көпчүлүктү каалабайт. Минуска мындай минус болгондо отшельничествого кетет. А плюс болгондо пахать этет. Жумуш, акча, контролдоп, элдерди алып туруп, үстүнөн контролдогонду жакшы көрөт. Башкарганды. Кара жумуштан Отшельник болгондо да еще как отшельник, вообще бомж болуп кетет да. Минус экен. Сакалын албай, жумбай, кечке уктап вообще. Сферасы 6 турбай уйкучу экен да. Минуста экен да, жолдошуңуз. А эмне үчүн минуста? Ошо у нас сейчас эме болуп атат. Эки жактан тең трансформация болуп атат окшойт, мен да ал дагы. Измена болгондо өзүм эле ошо боюнча. Ну да, у него эмеси бар экен, он любит, да. А вы ему даёте секс? Ну, получается, он же там был далеко от нас. 7 ай Россияда жүрдү да, ошол моментте. Очень упрямый он. Оңой менен баш ийбейт.
недвижимость сферасында дагы жакшы кете алчудай. Он стремится к материальному миру, результат жасаш керек, результат жасайт. Анан миссия упорного труда и безбрачия деп атпайбы? Жумуш, акча деп жүрүп дагы ошо миссия 8деги кыздар көбүнчө турмушка чыкпай калат же разводятся, да, потому что ошо акчаны, карьераны тандашат да, акча, результат, акча. Ну, иногда кажется, что ему больше деньги нужны, чем семья, да? А сиз антип тандатпаңыз, потому что ал үчүн акча маанилүү, иштейт. Бул 60-70ке чыкканга чейин дагы иштетип койсоңуз болот. Мен жолдошум 8 да, гос жумуштан келгенден кийин, мисалы үчүн үйдө жата албайт, таксовать этем. Мисалы үчүн мен азыр иштебей койсом дагы, үйдө отуруп жатып алсам, төрөп иштебе дейт. Иштебей койсом дагы ал эшикке чыгып, туалет казабы, помидор отургузабы, картошка казабы акча таап келет, обеспечить этет да. Булар уялбайт кара жумуштан, иштейт. Наоборот, иштетишиңиз керек. Иштеген сайын рахат алат. Бир жумуштан келдиби, курьер болобу, башка болобу, таксист болобу, коюп коюшуңуз керек. Ошондон рахат алат. Жумуш иштегенде, кара жумуш болобу, любой жумуш иштеп акча тапкандан рахат алат. Акча таап иштебесе, жанагындай минуска кирип кетет. Сакалын өстүрүп, духовностька кирип, анан мындай сакалын өстүрүп, айтып атпайсызбы, вообще бомж болуп кетет. Сүйлөшпөй, өзү менен өзү болуп. Сүйлөшпөй, өзү менен өзү болуп, отшельник болуп, уйкучу болуп баштайт. А сиз ошону каалабасаңыз, жумушту акырын бир жумушка тыгып салышыңыз керек. Жакшы, ал бул кайсыл жумушту тандайт? Акча көп алып келген жумушту тандайт. Ошон үчүн бул пахать этип иштеш керек, эртеден кечке иштеген эркек да. Если хотите его в плюс, это пахарь дегенди билдирет. Мен бул мырзаны түшүнүп атам, потому что менин сферам 8 да. Мен элестетиңиз, күнүгө 2ге чейин отуруп алып иштейм. Анан күйөөм айтат, сага эмне бирөө медаль береби дейт. А мен айтам, мен рахат алып атам иштегенден дейм. Элестетиңиз, бул меники. Ал айтат, сага үй бүлө керекпи? Балдарды карабайсыңбы? Сага биз керекпизби? Я тоже так же говорю. А бул биздин данность. Потому что мен сферам 8 ушундай пахарь болгон үчүн мага акча келип атат ооба. А мен эмнеге бул жактамын? Через женственность, через сексуальность, через женскую энергию хочу зарабатывать деньги. Поэтому я тут. Бул жакта жолдошуңузду наоборот жумушка салышыңыз керек. Жумушка салыңыз. Иногда деле он хотя бы должен помнить, что семья есть. Он может там круглыми сутками пахать. Жок болуп кетет да. Эми элестетиңизчи, мен деле мисалы үчүн жок мына чалбай, жазбай жок болуп баш отум менен кирип кеттим биякта. Ай, барсыңбы деп күйөөм чалып атат. Нормально да? А сиз ага таарынып, недовольный болгон сайын это еще бесит этет да, кайра качат. Ошон үчүн сиз анын, бул ушундай данностьта төрөлгөн турбайбы, бул деген зато иштерман, акча таап, акча обеспечить эткенде биздин үй бүлөмдү карап атам деп ойлойт турбайбы дешиңиз керек. Потому что ал ошентип ойлойт. Мен акча таап келдим, үй бүлөмө мынтип бердим, аялыма бердим, үй алдым, же машинами обеспечить этип атам, мына ушул менин үй бүлөмө болгон үй бүлөмдү карагандыгым. Бул ушинтип ойлонуп атат. А сиз аны сиз аны түшүнбөй атасыз да. Пофигист деп ойлойм. Вот отшельник, но это у него данность такая. Результат, мен жашоомдо результат көрсөтпөй атам, акча таппай атам деп ошол ичинен сыгылып эметиши мүмкүн, уктап баштайт. Ошон үчүн жумушка киргизип, жумуш менен пахарь, ошондон реализация болуп жүрөгү өлөт. Совместимость жагынанчы? Сизге канча? 22.09. 84. Мындай да, совместимость, несовместимость деген негизи жок. Кудай сизге өзүңүзгө жараша энергиядагы эркекти атайын жөнөткөн да. Анан күйөөм экөөбүз подходим друг другу, не подходим деген туура эмес. Себеби дегенде, вы его заслужили от Бога, нике кайып. Мисалы үчүн мен деле жолдошум менен негизи возможно и не подходим, потому что мен 1, ал 8, 2 руководитель, 2 эле цифра эң күчтүү. Бул 8 бирден да күчтүү, потому что булар пахарьдыр да. Биз жөн эле башкаргыбыз келсе, булар кара жумушту да иштеп дагы башкарышат да. Ошон үчүн негизи 8тер 4тү жакшы көрүшөт да. Сиз не материальныйсыз да, бул именно ошол нерсени мындай жакшы совместимость бар да.
Эмеде болсо совместимость жакшы. Бирок сиз бул 4 дегенде эле мен дейм да, потому что они всегда эмне кылсаң да вечно недовольный да. Бүгүн эле эртең менен бир Да. семейный парага, семейный пара 70 жашта. Өзүбүз үчүн жашап жүрөбүз деп анан мен стол жок, үчөөбүз отуруп калдык. Анан макул деп анан тууган күндөрүмдөй карап эле, у них понимание нет экен, сиз 4 экенсиз, 4-7 экенсиз. Сиздин миссияңыз да 8 турбайбы? 22.09.1984. 22.09. 22.09.1984. Туурабы? Ооба, туура. 4 Да, сейчас. Ибадат кандайсыңар? Сырбатсып кетти окшойт да? Билбейм, не болду, катып калдыбы, чыгып кеттиби же. Калды окшойт. Же меники катып калдыбы деп коем, баарыбыз кыргаттып эметtirdi. Ал чыгып Мен кетти. вообще ыргып кеттим го, чыгып кеттим. Анда системадан бир бөлө болуп атат окшойт. Кирет болду экен. Так, эртең среда, четверг эмеге барасыздар, разбор болот, Четверг. Оффлайн четверг болот. Сиздер эме окуйсуздарбы, онлайн? Мен онлайн биздики эртең болот саат 2-ден 5-ке чейин. Эме Бишкекте турасызбы? Ооба, Бишкектен. 27 фотосессияга келесизби? Ооба, буюрса. Саат канчада болот деди ошо фотосессияны? 2-де деди окшойт. 2-де. Девочки, кандайсыңар? Жакшы, Нөлпөржө. Кандайсыз? Где я недавно пришла, жолдо болуп. Так, меня видно или не видно? Где я? Сейчас видно, да. Да. То жаңы эле келгем. Чо эме болот атабы, разбор кылып атабы? Ооба. Анара Да, сүйүнүп кыздар жок болгон үчүн эме мага жолдошума бир аз кылып деп эметкем да азыр. Что-то эмет кече калды. болгон жок да, Жок, кече болгон жокпу? болгон. Кече. А то я кече в гостях была, совсем забыла, да? Өзүм 11-де келип алып, аны эстеп атпаймынбы? Блин, сегодня вроде зумду атпады эле депчи, анан бүгүн карасам, бүгүн деп жазылып турат го, Кундуз айым Дубайда экен да, по времени разница, поэтому на сегодня перенесли. Хорошо. Что-то кече күнү тоже келип жатарда карасам, эме кылдыңарбы, разбор кылдыңарбы? В Телеграме или где там видела? О, мощный трансформация болду кожа. Не Да? кирбедиңиз? Ой, мен уже под конец, эми уже бүтүп калды го, эме деп келип жатайын деп. 12 болчу мен кече коноктон бир жактан келгем. Бүгүн дагы Телеграмга кирсе керек кыздар. Бүгүн эмеден баштайбыз буюрса. Кече кичүү бала эң кичүүсүнөн баштап улуусу менен мен
бүтүрүштү. Эми бүгүн кайра эң улуусунан баштайбыз, анан кичүүгө кетебиз да. Ким болуп жасадыңар? Ким жасады кимге? Аягында өзүбүздүн да уйкубуз келип уже мен 2ден өтүп жаттым окшойт. 2:30 бүттүк Кыргызстан сааты менен. Да, мен кеч болуп кандай рахат. Кандай Зато мен эртең менен почему-то жакшы турдум, мен 8де эле турдум өзүмө. Мен деген кеч келип анан пока душ приняла антип жатканча уже бүтүп калды окшойт булар деп кирген жокмун, уже не стало 12 болуп калган болчу. Анан болуп атса. Жакшы болгон турбайбы? Ким жасады? Кандай болдуңар? Гүлзина жардам берди бизге ошол. Гүлзина жасап берди. Биз жөн эле тиги бири-бирибизге фигура болуп өзүбүзгө жасадык ошентип эле. Гүлзина кимге жасады? Баарыбызга Прям глубокий болуппу или только первая часть? нет, уже короткий мини-трансформация болду. Ну, обычно им динамика, как там, диагностика кылып туруп, анан динамикасын таап, или прям полностью кирдиңерби? Трансформацияга чейин кирип аттык. Извиняюсь, я еле подключилась. Я вам не мешаю, может оставить вас всех. Аябай сопротивление болуп атат окшойт. Так, сизде Анара эжеке, сизди биринчи көргөндө эле мындай, у вас такой мындай корс мүнөз эмеңиз мындай, лицо у вас мындай мынтип турат экенсиз да. Я вам рекомендую постоянно улыбаться. Мен да стерва деп ойлошот, потому что я не улыбаюсь. И бияка келген эжекелер да айтышат да, биз сизден коркчубуз, сен корс мүнөзсүң го, мындай бетке айтып саласың, тарс депчи. Анан ичимде бала кыялмын. Элестетиңиз, я хороший человек деп коем. Анан люди нас воспринимают, кандай десем, ошол нерседенчи, женственность, вам не хватает алтынчы компетенция, женственность, сексуальность, любовь к себе, сүйүү жетпейт экен сизге, вы хотите любви, обнимашек, тактильности, энергии вам не хватает. Миссияңыз 8 турбайбы, 6 турбайбы? Комфорт жакшы көрөсүз, акча, байлык. 8дер еще мындай сараңыраак болот да акчаны беришинечи. У меня муж 8 просто. Өтө эффективная миссия. Анан сизде да ошол анализ, акча келет экен, бирок ошол анализде сизде анализ жок. Анан бериңиз эле келип турат экен да. Төрттөр, хоть мы и говорим, төрттөрдү разрушительницы брака депчи, төрттөр биринчи өздөрү айтышат. Давай разведемся или развод хочу депчи. Эмне үчүн буларды разрушительницы брака деп айтып коюшат, потому что өмүр бою курган нерсесин бир күндө талкалаган адамдар да. Бирок эң самая добрая цифра, эң самая добрая отдающая бергиси келип турат. Эмнемди берсем деп турат да, хотя сиздин действияңызда кичине сараңдык, балким жадность бар, комфорт бар. Мстительная вы. Вам нужно отойти от этого. Жолдошуңузда дагы ошол нерсе бар экен да. Экөөңөрдүн миссияңар бир турбайбы? Экөөңөрдүн миссияңар тең 8 болуп атпайбы? Бирок сиздин башыңызда жана честность, справедливость, это несправедливо, это нечестно. Сиздин мораль ошол нерседе да, и көчө эле ушул төрттөрдүн айтып атканда мындай бардыгына поровну болдубу, бардыгы алдыбы деп, то есть ошол үчүн страдать этет экен да, и по сути болбогон нерсе үчүн ар бирөө ошол нерседе страдают, ходят. Представляете? Анан насчет коммуникация, сиз өлө сүйлөйсүз да, көп сүйлөйт болушуңуз керек. Хотя төрттөрдүн ичинен эң понимающая 22 турбайсызбы? Элестетиңиз, 13 болсоңуз, анда стерва болмоксуз, мындай холодная стерва болмоксуз да. Сиз мындай жумшаксыз, мягкаясыз, бирок 22си болгондуктан 2-2 болуп атпайбы? 2-2 эмнени билдирет? 2-2 деген бул мындай депрессияга бат киресиз да, бат депрессияга кабыласыз. Нерешительная болуп, мямля болуп, кичине мындай бат депрессияга түшүп кетесиз. Состоянияңыз ошондой, и мындай сомнения, вечный сомнениялар бар сизде. Хотя түшүнүктүү да, 100% понимание бар экен, и мудрость бар экен да. Анан сүйлөп акча табышыңыз керек дебейм. Сүйлөп акча табышыңыз керек. Сүйлөп мындай билим алганда сөз менен көбүрөөк, сүйлөгөндө көбүрөөк акча таба аласыз. И сиздин эмеңиз дагы ошол нерседе да. Анан родовой знаниялар бар экен, сизде родовой знания бар. Сиздеге дисциплина жетишпейт.
энергия жетишпейт. Ошонун үстүнөн иштеңиз, адамдар менен коммуникабельный болуп, анан ошо менде да беш жок да, бул эмнени билдирет? Мындай чала була моту алып деле чыга берем блогко элестеткиле, анан стиль, имидж. Кийингенди, вы же молодая, 84, почти 85 жылкы эле экенсиз да. Сиз өзүңүздү карап, өзүңүздү сүйбөйт экенсиз, өзүңүздү карап, кийинип, жашнакай болуп жүргөнгө аракет кылыңыз эжеке. Анан анализди, заведите анализ, Хорошо. пожалуйста, ар бир күнүңүз, максаттарыңыз, пландарыңыз. Менде да үч жок, ошон үчүн монтип күндүгө эмне кылам, бул айда эмне кылам, бул жумада эмне кылам деп мына үч жоктор, анализ жоктор. Монтип эле только бул ушу блокнот менен жүрөм. То есть бул дневник школьный да, ар бир жумамды жазып алып, так, а то анализ дебесем, мен эмоцияга деп кетип калам. Перестаньте искать честность, да. Анан адамдарды мынтип бетке айтпай, не согласованный кылбаңыз да, лучше согласованный. Сиз не согласованный эле бетке айтып коюп атпайсызбы? Анан мамиледен жабыркап баштайсыз да. Том мамиледен жабыркап баштайсыз. Ошон үчүн сизге рекомендация берем. Это энергияны көтөрүү, өзүңүздүн энергияңызды көтөрүү. По-честному жазыңыз өзүңүзгө, мага энергия эмне берет деп. Эми карасаңыз, мага бүт окуучуларым, бүт адамдар энергияма келишет да. Она такая энергичная, она такая классная деп. То есть только деньги приходят на мою энергию. Харизма еще. Харизма дегенди билдирет да. Айтыңыз өзүңүзгө, мага энергия эмне берет? Акча берет. Эми ошо жазыңыз да полный. Акча берет, там мамиле, жакшы адамдар менен, умный, статный адамдар менен сүйлөшкөндө, жакшы сонун жерге барып вкусно покушать, путешествовать, высыпаться. Дальше что? И так далее, да, там любовь, секс, там еще что-то, бүт баарын жазышыңыз керек, да, что мне дает энергию деп по-честному. Анан дисциплинага келишиңиз керек. Дисциплина тела, дисциплина ума. Бул жакта ходьба. Сизде жана башыңызда болуп аткан нерселер, энергияңыз еще жетпейт да, бүт сиздин энергияңыз башыңызда да, сүйлөп бермейинче бояңызда такалып калат еще горлодочу. Көп сүйлөп ошо сөз менен да беришиңиз керек да. Бирок жөн эле сүйлөбөстөн адамдарды раз трансформация кылып атсаңыз, маркетинг у вас хорошо работает, маркетолог, менеджмент да. Сиз раз ошентип сүйлөсөңүз, билим болсо сүйлөп, анан ошондоп акча тапсаңыз да болот. Эми мен Творческая карасаңыз, психология деп айткансыңар да өткөндө. Узайм. да, у вас ниша творческая психология, сүйлөп акча тапсаңыз болот. Творческая психология. Творческая психология. Творчество, мындайча айткандачы, недвижимость болобу. Мисалы үчүн, эгерде даже сиз недвижимосттер менен, бирок сизде беш жок экенде, сатканды дагы үйрөнүшүңүз керек, адамдар менен коммуникация кылганды, сүйлөшкөндү. Тилим бар, сүйлөп атам эмес, адекватный коммуникация кылгандычы. Мисалы үчүн, просто сүйлөп коюу одно, алар менен мамиле куруп, сүйлөшүп, адамдар менен таанышып, жаңы адамдарга келип, күлүп, таанышып, канга дагы аракет кылсаңыз болот. Жаңы адамдардын аркасынан сизге мүмкүнчүлүктөр келет. Анан төрттөрүнтүп недовольный болуп, монтип турса, коркосуң да. Мен жакпай атамбы депчи. Ошон үчүн поработайте над собой, женственная болуп, каждый раз в четверг вместе ухоженная, накрашенная келиңиз, сториске тартабыз. Жашнакай болуп кийинип келиңиз. Ошол нерседен башталат баардык нерсе. А вы себя не любите. Вам любви не хватает. Поэтому вы себя любите, но имеется в виду, что здесь сфераңыз алты турбайбы? Комфорт хотите, денег хотите, но рекомендацион сизге дисциплину поднимать и энергию. Энергия. Хорошо, спасибо большое. Разумын. Ага. Так, кто Аплодисменты. следующий? Саламатсыңар, Кундуз, мага жасап бербейсиңби? Мен Назира. Давайте. Ой, давайте ты. Назира эже мен ибадат айымды первый эме да. Сперва эле башташым керек эле. Келиңиз. Мели. Азыр деле. Эме кылсаңар.
Тууган күнүңүз? 1967 18 ноябрь. 18 ноябрь. 18 ноябрь. 67. Yo, men mamam 67. Mamam менен тең экенсиз. Жаш көрүнөт экенсиз жаман, Элим баары ошентип берет. Ай, 4 бириңиз бар экен. Ооба. Офигеть. Экиңиз жок экен. Поэтому вы такая важная птица, да? Кандай? Ар бир бириңиз, ар бир бул мен дегенди билдирет, эго дегенди билдирет, напси. 4 бириңиз бар экен. 4 бир деген эго күчтүү, я хочу, делайте, что я сказала. Мен ушуну каалайм, бардыгы мен айткандай болуш керек. Мен айттым, ошону жазаш керек. Анан акча бар экен сизде. Акча келе берет экен. Бирок ошол акчаны кармап колдонуп же акчанын берекеси десекпи, ошол акчаны мындай көп, мен обычно мынтип айтып коем, деньги в унитаз депчи. То есть менде да ошондой да, акча келе берет, бирок ошону акчаны кармап мындай результатка чыгаруу, ошону туура пайдаланганды кичине мындай слив кыла берем да акчалардычы. Ошонун үстүнөн иштешиңиз керек экен да. Анан эгоңуз күчтүү экен, бирок эго күчтүү экен, эки жок экен, бул мамиле. Рахат айым, следующий год 3-де турмушка чыксаңыз болот по браку. Брак анализ, брак договорлор түзүп, турмушка чыксаңыз, именно договор жана эме менен, договор менен документально чыксаңыз аябай ийгиликтүү болот. Потому что эмдиги жылыңыз 3 турбайбы, Рахат айым, если вы здесь. Потому что эмдиги жылкыда это успешный. Негизи айтам да, успешный. Для всех заключения любого договора, да. 3 бир эмнени, 4 бир эмнени билдирет. Ярко выраженная личность, индивидуальная. И сиз, Назира айым, сиз өзүңүзгө да жоопкерчилик ала алат экенсиз, башкаларга дагы жоопкерчилик ала алат экенсиз. Элестетиңиз, канча бириңиз бар. Ооба, бул эго күчтүү, напси, эгоизм да, но ошончо жоопкерчилик дегенди билдирет. Потому что обычно ушунча бирлер менен өтө күчтүү айымдар жоопкерчиликтен качпаган, өзүңүздүн жашооңузга дагы, башка көп нерселерге дагы жоопкерчилик ала алган айым экенсиз да. Чечим чыгара алган айым экенсиз, күчтүү айым экенсиз да. Анан бул жакта 8 деп да турбайбы? Иштермансыз, бала кыялсыз, тоже мындай служение кылгыңыз келе берет да, жардам бергиңиз келе берет. Спасатель деп коет мындайча айтканда. Любой ситуацияга, адамдарга дагы жоопкерчилик ала алган айымсыз. Ушунча бирлер бар. Андан сырткары эме да, мындай спокойный, жумшак мүнөз экенсиз. Любой проекттин конечный результатын көрөгөчүсүз да, көрө аласыз. Проекттин аягына чейин чыгара аласыз. Бирок обычно мындай да, туулган күнүндө момундай 2 деген цифра жок, 2 деген бул мамиле дегенди билдирет да. И түшүнгүсү келбеген. Бул эмне үчүн мени түшүнбөй койду деп мен ушинтем да. Түшүнбөй койду депчи, түшүнүп койсо болот го мени десем, ал айтат, мен сени түшүнгүм келбейт, түшүнбөйм дагы деп. То есть мамилеге кармалбайт. Потому что өзүнүн каалаганын биринчи орунга коет. Эгоизм дегенди билдирет да. Бардыгы мен айткандай болуш керек. Анан экиси жокторго мен мындай анча-мынча, бул экөөбүз акыр деген мамилени бузат экенбиз деп айтам да, потому что бул мамилеге бекем эмес дейм. Бул мени түшүнбөйт деп айтам да, анан мынтип деп эле мынтип уже да алыстайм да.
Адамдар менен мамиле курганды үйрөнүү. Не только мен я хочу экөөбүздүн мамилебиз мен каалоонун аркасында эле турат эмес, ошол адам менен дагы мамиле түзгөндү үйрөнүү. Мындайча айтканда, жакшы дос күтүш үчүн ал менен да мындай да, мен даже өзүм ойлоном да, менде азыр оказывается укмуш деле жакын курбум жок экен, потому что аны менен достошконго убактым жок экен, элестетип келет. Доска убакыт бөлүп мамиле бөлүш керек да. А менде убакыт жок экен. А менде ошончолук курбу подружка деле жок экен. Хотя элдин баары ойлойт менде укмуш көп адамдар чөйрөмдө. Көп адам менен жүрөм, бирок монтип мамиле куруп, аны менен мамиле сактап, мен каалайм мага керек болгондо эле келе кал эмес, аны менен да мамиле түзүш керек да. Убакыт бөлүш керек. И ошол үчүн мен өзүмө ушинтип анализ кылдым да. Анан сизде ошол 3 жок болуп атпайбы? Анализ дегенди билдирет да. Эмоцияга алдырып коесуз. Сиз дагы эмоциональныйсыз. Эмоцияңызды эмоцияга алдырасыз. Ой, сиздин миссияңызды я не посчитала же. Отуруңуз. 9 канчасыз сиз? Адамдарга жардам берип акча тапкыңыз келет. Мен да ошондоймун да негизичи. Ыраазычылык күтөсүз постоянно. Жолдо Иә, жолдошум аты Жумабек. Жок, бар да жолдошуңуз. Бар, бар. Назира. Атыңыз 8 экен да. Постоянный упорный труд. Контроль, результат, акча. 8 сан болобу? Сизде мындай атым 8 атасыңбы? Атыңыз 8 экен да. Миссияңыз сиздин башыңыздагы оюңуз одно, а получается действияңыз, миссияңыз 7 экен. Миссияңыз 7, сфера 4. Миссияңыз 7 экен, бул эмнени билдирет? Трансформатор, кризис менеджер келип туруп же кризиске салат, же кризистен чыгарып компанияны гүлдөтөт. Миссия 7 трансформатор. Аябай мындай, сиз үй бүлөңүзгө кантайсыз? Мындай мисалы үчүн аябай гиперзабота, опека кылып, мындай өзүңүз эме болгону менен быстро экенсиз, энергичный экенсиз, бат кыймылдайт экенсиз, Өтө бат кыймылдабайм бирок. Анан идея деп коет да. барын алам. Жоопкерчиликтерди баарын алып бат кыймылдайт турбайсызбы? Бат даже балдарыңыз, үйдөгүлөр, жолдошуңузга дагы мындай гипер опека кыласызбы? Гиперопека у вас? А вы знаете, что они страдают от этого? Вы сиз алардан көп эме кыла бересиз да. Мен ошолорду ушинтип забота кылып атам, сүйүүмдү ушинтип билдирип атам деп ойлошуңуз мүмкүн да. Алар болсо аны кичине башкача кабыл алышы мүмкүн. Рисковый, сиз деген анализ жок. Самоуверенный действие кыласыз да. Ошо самоуверенный действияңыз, анализ жок кылган чечимдер сизди артка банкротствого алып кетет. Ошон үчүн анализ кылганды үйрөнүңүз. Самоуверенный действияларды кылбаңыз. Анализ деп туруп ана чечим чыгарыңыз. Потому что көбүнчө ушул миссия 7-лер самоуверенный бат-бат момундай кыларды кылып салат да. Признанияны каалап, жанан артка кетип калышы мүмкүн да. Элден признание алыш үчүн көп нерсени анализдебей, ойлонбой кылып салат. И минус акча жактан кетишет. Ошон үчүн я вам рекомендую аябай мындай 3 деген эмнени билдирет? Стоп деп туруп мынтип анализ кылганды. Адекватный, бул проект мага керекпи? Бул инвестиция бизге керекпи? Же эмне муну признаниянын аркасынан кубалап атып мен минус кетемби? Деп ушинтип өзүңүзгө анализ кылганды үйрөнүңүз да. Миссия 7 еще трансформация берет да, кризис менеджерлер. Так, 18, 11, 1967. 1967.
Siz Интернет тартпай калышты да. Кандай иштер сиздерде дагы кылбай калды? Ооба, интернет жок болуп калды го эми. Кандай Жакшы. Анда өткөндө өткөндө эме сабак болду. Мен эмеге разборго катыша албадым. Пятница күнүчү. Үйдө жолдошумдун туулган күнү эле ошол үчүн катыша албай калдым да. Кандай болду Ооба. разбор? Элине же мененби? Элина менен. Ооба, болду. Ар бириңерге эме разбор жасадыңарбы? Ооба. Жок, Назиреже баарын бүткөн жок. Сиздерге кылат окшойт могу. Эртеңки келаткан пятница сиздерди да айтты окшойт, атыңарды айтты го. Оффлайндарга биринчи разбор кылат окшойт. Мен десем, сен биринчи трансформацияны оку деп койду Элинеже. Анан менин атым чыккан жок да, бир 2-3 атты айтты, ошолор даярдангыла деди го. Мне кажется, А, по-моему, Назира же Нургуле же экөөнүн бирөөсүн айткан. Анан Айсель экөөбүз айткан. өзү трансформация эме кылып жасап береби, разбор жасап береби? Жок, Же жок, биз жок. кылып жасап береби? Өзүбүзгө жасатабыз. Кыздарды фигура Өзүбүз да. өзүбүзгө өзүбүз жасатабыз. Рахат Асель экен да анда, э? Айсель экөөбүз болчокпуз. По-моему, же Назира же Нургуле же экөөнүн бирөөсүн айткан. Мен өткөндө кире албай калдым да сабаккачы. Анан группада өзүңөр эме жасадыңарбы? Разборду кылдыңарбы? Кылып атабыз, ооба. Күнүгө кылып атасыңарбы? Колубуздан келишинче, ооба. Мен да кошулайын, эми кайсы күндөрү кылып атасың? Саат канчаларда чыгып атасың? Любой маалда, кайсыл маалда бош болуп калса ошол маалда деп эле. Эмеденби атайын группа ачтыңарбы, чат? Группа бар го Жеке- эже. Практика БН деген. Бизнес насаатчылык практика деген группа бар, ошол жерде. Мен бошмун деп эле кирсеңиздер, биз дагы киребиз. Ошондо, ооба, практика көбүрөөк кылыш керек болуп атат өзү, Мен эме кылып атам. Жана Аябай задание сабактар да көп экен го, Могу жумада аябай сабактар көп экен. Мен даже жарымын көрүп кете элекмин. Мен ошо экинчи модулдун экөөсүн эле эме кылдым, конспектледим. Эки эмесин, ошол үчүн эле жетише албай атам го. Айтпагыла. Силер жетише атасыңар. Кыз айткан эже деп эле баттан сүйлөптүр да. Баттан сүйлөө, мен баттан сүйлөгөндөрдү кабыл ала албайм да. Кайра угуп аны. Мен токтотуп туруп угуп анан жазып атам эми. Ошо мен да ошо. Улам токтотуп кайра кайталап угуп, эмне деди деп. Баттан сүйлөгөн кишилерди кабыл ала албайм да такыр. Жайдан сүйлөш керек. Өзүм да жайдан сүйлөп эметкенге. Бизге бул жаңы сфера болгон үчүнчү Рахат, мне кажется, у всех такая ошондой кыйынчылыктар болуп атат окшойт. Мага деле бул жаңы нерсе болгон үчүн. Неме тоже плохо воспринимаю, да, с первого раза. Тоже кайра угуп ушинтип атам мен деле. Жок, жана биринчи, экинчисин мен аябай жеңил алгам. Оңой эле. Аларды мен бир күндө эле прям конспектлеп, прям өлөсөң түшүнүп, бүт эмесин баарын түшүнгөм. Муну болсо ошо уга албай эле, эмете албай эле баттан сүйлөттүрүптүр да. Канча модуль берип койду? 2 модуль берди, 3 эле берди го дейм, по-моему. Бирок видеолор аябай көп экен.
Ошо практика немелери, видеолору. aa Ошо практиканы көбүрөөк жасашыбыз керек болуп атат да. Ошо группадан көбүрөөк жасасак ошол бизге эме болот. Тезирээк түшүнүк алабыз дегеним да. Ооба, практика жасап баштасак эле диагностика башкаларга жасап атасыздарбы, жасап элесиздерби? Мен жасабай эле турам да, ошо жасаш керек болуп атат. Убакыт кетип атат кыздар, уже эле 3 жума өтүп кетти. Ошо да. Ооба, биз тиги Гүлзинаны группадан Гүлзина жакшы кылат экен, ошого жабышып эле бир аз кичине кылып атабыз. Ирахатта кичине билет экен, ошо эптеп үйрөнүп иштетип атабыз деп коеюнбу? Мен сезимдерим менен тиги кимдин Гүлзинанын билими менен иштеп атабыз. Ооба. Гүлзина мурда эме кылган экен да, окуган экен. Ал мастер чеберчиликти окуган экен, бизнес наставничествону окуп калыптыр. Анан ошо кайра бизнес наставничествону окуйн десе, мурда эки бөлөк болчу экен да, эки бөлөк курс болчу. Ооба. Бир Азыр экөөнү бириктирип кошуп. койду. Бизге кайра жакшы болду, негизи ушу биле турган бир адам болгончу, анткени баягы аркасынан түшүп Ошо да. келген. Анда ушу Гүлзинадан көбүрөөк үйрөнөлү эми. Нулифа Реже дагы окуган экен. Нурифарда окуган бар экен. Нурифарда окуган ооба. Өзү бошобой кирбей. Нульфарижеда мастер разборов окуду беле? Ооба. Еще раз звони, потому что ей надо 2 раза звонить. Она сама ко мне. Ушел. Кутман кеч, Кандайсыңар? Жакшы. жакшы кандайсыңар? Рахат, Жөнүндө отурбай разговор после вебинара будем телеграмга киресиңерби? Ким бош Ооба. болсо? Ооба, Ооба. кирели. Дейли ооба. Азыр кире берелиби? Я бир аз күтөлү, Сейчас 49. Ой, 8. Нифига. Телеграмда кайсы эмне деген группага кирем? Мен Насачылар деген группагабы? Нет, другая группа. Сизде деле кошулсаңыз керек, кече карап көрсөңүз. Практика БН деген. Не деген дейсиң? Практика БН. Практика БН. Азыр карап көрөбүз. Мына бүткөндөн кийин БН. Муну ким түздү? Гүлзина. Гүлзина, анда мени кошпой калган болуш керек анда. Жок, бар болушуңуз керексиз. Ал Да? жакта. Элине же түздү эле, же Гүлзина түздү эле. Гүлзина. Элинайым түзгөн. Эмеде интернет слабый окшойт да, Дубайда? Жок, Дубайда эме да видеозвоноктор, мындай звоноктор болбойт. Жок, болбойт андайларды эметкенчи. Анан ошол үчүн сбой болуп атат болуш керек да, Zoom'дан дагычы. Нет еще. Эмне чыга береликпи, чыгып кете бербейлиби? Тияктан анан эметсе кайра чакырат да, кайра киргилет. Киргизип эме алса чыга киребиз. Убакыт өткөрө бербей. Рубашки нету, есть пакет только.
Бар экенсиңер Назиреже? О, Телеграмда. бар экен, бар экен. Чыктыкпы анда эмне кылалы? Же күтөлүбү кундуз айында? Экөөбүз эле калган себепчи го биякта. Ой, көзүл калтырып. Мен чыга албай атам го. Выйти дегенди басасыз үйдө жактан, оң жакта. Азыр таппай атам да несин. Деген